Тогуз Булак айыл аймагындагы той маарекелер туулган күн кечелери Тажибай кызы Айжамал айымдын куурчактарысыз өтпөйт. Ал өзүнүн кичи бизнесин баштаганына аз гана убакыт болгондугуна карабай, үй бүлөлүк бюджетине кириш алып келүүдө. Жада калса 3 кишини жумуш менен камсыз кылган. Бизнес дегенде мындай жакшы түшүнүгүм жок болчу. Бир жылдан ашык ушул Назарат эженин бизнес долбоорунда окудум. Андан кийин айыл өкмөткө иштер менен барып калсам, башка бир укук жана башкаруу деген бир долбоор келип калыптыр. Ошого катыштык, 216 адам катыштык. Ошолордун арасынан мен жеңүүчү аталып, мен Тогуз Булак айыл өкмөтүнө караштуу. Бизде ушундай мишкалар жок. Баягыдай балдар көптөгөн көп эле балдар мисалы мындай телефонго берилип кеткен. Анан оюн зооктор менен туулган күн, шаан шөкөттөргө ушундай мишкаларды, аюуларды балдардын көңүлүн мындай рахаттарды тартуулоо үчүн ушундай мишкаларды мен проекттен жазып, мен утуп алдым. Бул долбоордун жыйынтыгында мен өзүм эле эмес, мен өзүм, кайынсиңдим, жолдошум 3 киши менен ишти өзүмдөн сырткары дагы 2 киши менен иш менен камсыз болду. Ал эми Жылдызай Сулайманова болсо жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоору үчүн кошумча каржылоо долбооруна катышып, бизнес план жазып, тигүү машинкаларын сатып алган. Бүгүнкү күндө борбордон буйртмаларды алып иш жүргүзүүдө. Чебер айымда 8 тигүүчү иш менен камсыздалган. Биз башында ушул Арис долбоорунун негизинде бизнес план жазганды окуп үйрөнүп жатканбыз. Анан ошону окуп үйрөнүп жаткан мезгилде эле айыл өкмөтүбүзгө дагы бир укук ишеним башкаруу жаатындагы долбоор келип калды. Ошондо негизинде Аристин негизинде үйрөнгөн бизнес планга кошумчалап, дагы бизнес план жазганды үйрөнүп, анан ошол азыр 4 тигүү машинасыны утуп алдым. 250 кишинин арасынан ошол долбоорлорго чоң ыраазычылык билдиремин. Биз мындан ары ошол кыз келиндер жумуштуу болот деген ойдомун. Азыркы күндө 8 киши иштеп атат. Буга чейин машинкалар келгенге чейин 4 киши иштечү да. Мен ойлойм, мындан ары дагы өсүп өнүгүүбүзгө чоң өбөлгө болот деген. Лейлик району боюнча 8 айыл аймактын жашоочулары үчүн жашоо каражаттарын колдоо программасы ишке ашырылып жатат. Коомчулуктун айырылуу топторунун дараметин жогорулатуу аркылуу алардын жашоо каражаттарын жакшыртуу, бизнес көндүмдөрүн калыптандыруу, киреше булактарын кеңейтүү үчүн бизнес идеяларды колдоо системасын түзүү жана окутуу, бизнес пландарды иштеп чыгуу багытында окутуулар 1 жылдан бери өтүүдө. Бул тармакты тандап алганыбыздын себеби айыл жергесинде ушул койдун жүнү аябай ысырапкорчулукка ээ болот. Ошондуктан ошол ысырапкорчулукка бөгөт коюу максатында, ошондой эле ички жана сырткы миграция күчөп турган мезгилде айылдагы жумушсуз кыз келиндерге ушул унутта калып бара жаткан кол өнөрчүлүктү үйрөнүү менен биргеликте алардын ушул бир кичинекей үй бүлөлүк каржылык абалын жакшыртууга көмөк көрсөтүү максатында. Алдыма максат кылып, ушул жүндү кайра иштетүүнү колго алайын деп максат кылганмын. Анан ошол максатымды ишке ашырыш үчүн мына бу Арис менен, анан Россиянын өнүктүрүү программасы менен, азык түлүк программасы менен, ошолор менен азыркы учурда иштешип келатам. Бул жүндү адам үчүн эң пайдалуу жактары көп да. Машинада отурганда дагы тердетпейт, муздатпайт. Күндөлүк турмушта дагы биз көргөзмөлөргө көп барабыз да, ошондо орустар алат да, ушундай кичинекей немелерди сувенир кылып, анан буттардын астыга салып алышат экен. Ошо эртең менен турганда баягы бутуну ошо жүндүн үстүндө, килемдин үстүндө жарым саат отурса, 1 күндүк энергия алат экен да. Окутуунун жүрүшүндө мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана багбанчылык аркылуу мол кирешеге чыгуунун жол жоболору тууралуу атайын адистер кеңештерин беришти. Түрдө тойдун өзүн айттык го. 1 килограмм чөп жесе, 1,5 килограмм эт кошот да.
1 жылдан бери окуп жатышат булар. Бүгүнкү күндө финансылык сабаттуулук, үй бүлөлүк бюджетти туура пландоо, бизнести пландоо, бизнести баштоо, башкаруу, өнүктүрүү сыяктуу окутуулардан өтүштү. Ошондой эле ушул Баткен облусундагы кошумча нарк чынжырчасынын 4 багыты боюнча окутуулардан өтүп атышат. Бул кайсы багыттар? Туризм, тигүүчүлүк, кол өнөрчүлүк, жаңы агротехнологиялар, мал чарбасы боюнча. Анан биздин негизги ошол окутуудагы максатыбыз катышуучуларга билим берүү, билим дареметин жогорулатуу менен биргеликте ошол жеке киреше булактарын кеңейтүүгө, буларды түртүү да, ошого мотивация берүү, буларга шыктандыруу. Биз окутуп гана тим болбостон, ошол биздин программанын катышуучуларын насаатчылык менен дагы алып барабыз. Буларга атайын жеринен барып, ошол ишкерлердин иш тажрыйбалары менен таанышып келүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп беребиз. Ал эми окуу семинардын экинчи бөлүгү практикалык окуу аркылуу 5 гектар таштак жерди алма багына айланткан багбандын эмгеги менен таанышуу аркылуу улантылды. Тогуз булак айыл аймагынын жаш ишкери Мелисбек Шорохов айыл аймактын эсебинен ажыратылып берилген жерге 4600 түп Турциядан алынып келинген алма көчөттөрүн отургузган. 2023-жылы Арыс долбооруна 3 миллион 900 миң сомдук грантка, конкурска катышып, бизнес план жазып, утуп алдым. 5 гектар жер интенсивдүү алма бак, муниципалдык менчиктеги алма бак болду. Көчөттөр Турциядан келген көчөттөр. Бул жерде 2 сорт көчөт тегилген. Галавал деген сортту, анан Скарлет Супур деген 4600 штук көчөт тегилген. Арис уюму аркылуу каржылоого алынган бул долбоорду ишке ашырууда атайын адистер тартылган. Алма бак тамчылатып суугаруу системасына туташтырылган. Тамчылатып суугаруу аркылуу мол жана сапаттуу түшүм алууга өбөлгө түзүлөт. Суу кампасына толтурулган суу алма бакты 3 ирет суугарууга жетет. Алма бак бул Катыраң айылында өтө мындай маанилүү жаңылык болуп атат. Сиздер көргөндөй бул жерде жердин кыртышы толуу дөңдүн ордуна курулган. Бул жерде тамчылатып суугаруу системасы дагы, суу системасында мына бассейндерибиз бүт баары алдын ала проектленип, проектisi туура болгонуна байланыштуу азыркы күндө процесс аябай ыңгайлуу жеңил кетип атат. Кудай кааласа ушул мисал ушул регионубуздагы толуу жерге тамчылатып суугарууну кандай кылыш керек экенине, тегиз жерлерде кандай кылыш керек экенине, бир кыйын жерди дагы кантип өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүк бере тургандай өтө бир көзгө көрүнүктүү мисал болду буюрса. Негизи тамчылатып суугаруу системасы башка өлкөлөрдө суунун боюнда болобу жер, суудан алыс болобу айырмасы жок, баардыгы тамчылатып суугаруу менен аткарышат. Негизги себеби тамчылатып суугаруу бул кирешени көбөйтөт. Түшүмдү көбөйтөт, сапатты жакшы кылат, анан жумушту жеңилдетип, чоң чарбаларды уюштурганга мүмкүнчүлүк берет. Анан ошонун ичинде эле анан суугаруусу дагы бир кыйла үнөмдөлөт. Суу аз сарпталат. Бирок негизги себеби суу үнөмдөш эмес. Негизги себеби бул ошол бактын, чарбанын эртеңки кирешесин көбөйтө турган. Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун, Дүйнөлүк банктын жана Кыргыз өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоордун алкагында Баткен облусунун Баткен, Лейлек, Кадамжа райондорунун 19 айыл аймагындагы айылдардын жашоочулары үчүн жашоо каражаттарын колдоо программасы ишке ашырылып жатат. Облус боюнча 605 киши окутууларга катышкан. Фарида Обайдуллаева, Бакыт Сейитов, жаңылыктар.